Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Актуалдуу маектен баштайбыз. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн биздин программанын мейманы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович. Биз бүгүн актуалдуу маекте пандемия шартында акча кредит секторундагы абал, экономиканын активдешине Улуттук банк тарабынан кандай иштер алып барылууда, бизнести колдоо максатында банктарга жана финанс кредит уюмдарына койгон талаптар кандай ишке ашып жатат, ишкерликтин кайсы түрлөрү жеңилдиктерди ала алышат, сырттан келген акча которуулардын көрсөткүчү жана башка мына ушул акча саясатына байланыштуу болгон суроолорго кайрылабыз. Биздин программа түз эфирде өтүүдө, андыктан сиздер дагы темага ылайык суроолоруңуздар менен катышсаңыздар болот. 39-21-90, 39-19-33 телефондору азыр биздин актуалдуу маекке иштеп жатат. Толкунбек Сагынбекович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиз. Мына дүйнөлүк пандемия шартында жашап жатабыз. Өзүңүз байкагандай, экономиканын ушул бардык секторлорунда өзгөрүүлөр болду. Мындайча айтканда, өндүрүштүн төмөндөшү болуп жатканын көрүп атабыз. Айтсаңыз, ушул Кыргызстандын банк системасына мына ушул пандемия кандай таасирин берди? Акча кредит секторунда бүгүнкү күндө кандай өзгөрүүлөр бар? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Бүгүнкү күнү мен аябай ыраазычылык билдирем биринчи радиого ушинтип түз эфирге чакырып, Улуттук банктын акча саясаты жөнүндө кичине маяк бергенге. Бүгүнкү күнү эми финансовый система жакшы иштеп жатат да. Бирок өзүңөр билгендей, ковид пандемия убагында карантин болгондо бул жалпы Кыргыз Республикасынын экономикасына өзүнүн таасирин тиргизди. Бу жерде финансовый сектор деле мындай пострадать этти да. Ооба. 2 айдай карантиндин ичинде банковский системада 15 000 киши иштесе, ошо 2 айдын ичинде передвиженияларга чектөөлөр киргизилгенге карата банковский система жарымы эле иштеди да. 7 000 адам күн сайын жумушка чыгып, анан биздин калкыбызга жана банковский услугаларды берип атты да. Ошо банковский системанын кызматкерлери кризис карантинге карабай, ушу пенсия, пособие жана денежный переводдордун баарын калкка жеткизүү үчүн иштеп жатышты да. Өзүңөр билгендей, Улуттук банк кризис башталганда эле өзүнүн рекомендациясын банктарга берген. Ана кредит төлөм боюнча 3 айга жок дегенде 3 айга деп реструктуризация мөөнөтүн бериш керек депчи. Бүгүнкү күнү жалпы реструктуризация болгон кредиттер 67 миллиард сом түздү да. Бул эми жалпы кредиттердин санына карасак, бүгүнкү күнү 153 миллиард кредиттер бар да. Ошондо почти жарымына жетип калды да. Бирок эми бул процесс жаңыдан күчөй баштатат. Эмне үчүн дегенде, ана движенияга чектөөлөр болгондо көп жарандар банкка бара албай, ошондуктан WhatsApp аркылуу, телефон аркылуу же электронный почта аркылуу банктар менен сүйлөшүп жаткан да. Бирок бүгүнкү күнү уже мындай чектөөлөр алынгандан кийин көбүрөөк арыздар түшүп туруп, банктар карадуу да. Бирок жана Улуттук банктын сунуштаган рекомендацияны 3 айдан кем эмес дегени, бул эмнени билдирет? Бул 3 ай деген чектөө эмес да. Бул 3 ай минимум деген түшүнсө болот да. Көп банктар жарым жыл, 1 жылга чейин реструктуризация берип эметип атат да. Бу жерде көп кишилердин суроолору пайда болуп атат да. Эмне үчүн биз пайызды жана процентти төлөш керекпиз депчи. Ооба. Бирок бу жерден туура түшүнүш керек да, жана финансовый системабыз, банктар бул жана финансылык ортомчу болуп эсептелет да. Бул биздин жарандардан алган депозиттерди акча процент төлөйт да. Элден алган акчаны. Ошол эле акчаны өзүнүн процентинин үстүнө кошуп туруп кредит катары берет да. Бул эми дүйнө жүзүндө ар бир мамлекетте ушундай эле акыбалда да. Ошондуктан бул процентти төлөбөш деген эч кандай болбой атат да. Ошондуктан 3 айга минимумга проценттин акчасын төлөсүн
чектөө киргизилген. Мгм. 3 айга жок дегенде основной суммасында төлөбөсүн деген мындай жеңилдетүү мындай сунуштар берилген. Банктар азыр иштеп атат. Мен айтып кеткендей 67 миллиард сомго уже реструктуризация болду да. Мындан тышкары бул эми реструктуризация кредиттер бир жагынан жакшы, бирок экинчи жагы бар да, могу бизнести жаңыдан өндүрүү, жаңы башта бул каражат керек да. Мгм. Ошондуктан биз өкмөт менен да талкуулап, анан президенттин да тапшырмасы бар да, ушу кантип жардам беребиз депчи. Биз уже 2 жумада Мгм. ушу ковид пандемиядан пострадать эткен кардарларга 10%-тан оборотный капитал толтурууга деген улуттук банк аукцион өткөзүп 800 миллион сом бердик да. Мындан тышкары жана микрофинансовый секторго жардам берелик деп 260 миллион сом бердик да. Бирок бу жерден ана кредит алам дегенде мындай Муну кимдер алышы керек? Мына ишкерликтин кайсы түрлөрү ушул жеңилдиктерге болот? Азыркы сиз айтып аткан. биз чектөө киргизген жокпуз да. Мына оборотный капитал керек деген бизнестердин баары ошол катарга кирет да. Буюрса эмки жумада да, анан аркы жумаларда да бир ушундай кредитный аукциондорду уюштуруп, бул акчаны жеткизебиз да. Бул жана в основном строительство, анан жана ресторан, кафелер, ошолор жана оборотный капитал керектүүлөр ошолор алышат да. Мындан тышкары жана региондордо залог боюнча көп маселелер туулуп атат да. Потому что залогу жетпейт эметип. Ошондуктан президент өзүнүн тапшырмасын бергенде улуттук банк жана гарантийный фонддун капиталын 1 миллиард сомго көбөйтүүгө аракеттерди жазып атабыз да. Бул аракетибиз уже почти бүттү. Ушу миллиард сом уже уставной капитал гарантийный фондуна киргизилди. Бул акчалардын баары көбүнчөсү региондорго кетет да. Ошо региондорго залог жетпеген кредит алам деген биздин жарандарыбызга 20-30% гарантия алып туруп ошо кредит алышат да. Мындан тышкары жана микрофинансовый сектор бүгүнкү күнү көп жарандарыбыз мындай соода саттыкта иштейт да. Ошолор көбүнчөсү жана микрофинансовый компаниялардан же микрофинансовый банктардан кредит алышат да. Ошондуктан биз атайын программа иштеп чыгып туруп, жана пайызы 14%-тан ашпасын деген талап коюп туруп, ошондой акчаларды сунуштап атабыз да. Өткөн жумада 260 миллион ушу микрофинансовый компаниялар алып, максималдуу 14% берүүгө мажбур болушту. Толкун Эсенбекович, мына сиз азыр баарын айтып кеттиңиз. Ошо эле 3 ай убакыт бүткөн соң ушу жарандар кандай төлөйбүз деген бизде да суроолор келген. Ушул боюнча дагы азыр айттыңыз. Анан кийин эми мындай да азыр пандемия шартында биздин эле Кыргызстан эмес баардык өлкөлөрдө бул өтө чоң мындай бир өзгөрүүлөрдү, өтө мындай бир кризистен чыгуунун жолдорун иштеп жатышат. Анан кечээ жакында эле сиздер ушу 1-июнда Борбордук Азия, Кара деңиз, анан Балкан региондорундагы өлкөлөрдүн ошол Борбордук банк башкаруучулары менен онлайн түрүндө бир кеңешме өткөрдүңүздөр да. Бул кеңешме мурда башталган ошо 43-чү сессиясы экен. Анан баардык өлкөлөрдө ошол экономиканын жанданышына кандай кылабыз, кандай салым кошобуз деген тариза болгон экен. Айтсаңыздар, ушул башка өлкөлөрдүн практикасын алганда да ушул кризистик учурда мындай бир кандай бир жаңычылдыктар, демилгелер күтсө болобу мындай? Бул башка өлкөлөрдүн практикасында кандай болуп атат? Бу жерде эми бул Кара деңиз жана Центральная Азия боюнча мамлекеттердин улуттук банктардын кеңешмеси бар да, клуб управляющих деп коет да. Ошол кеңешме атайын түзүлгөн да, ушу кандай аракеттерди улуттук банктар жасап атат да. Анан биз ушул конференцияда 26 төрага катышты. Улуттук банктардын Европадан, Азиядан, Борбор Азиядан. Анан ар бир мамлекет өзү кандай чараларды көрүп атканын айтып берди да. Биз өзүбүз жасаган аракеттерибизди айтып бердик да. Анан салыштырсак,
биз жана башка улуттук банктар менен жасаган иштерин салыштырмасак, биз кем эмес иштерди жасап турбуз да. Кээ бир жактарда биз даже көбүрөөк иштерди жасап турбуз да. Мисалы жана гарантийный фонддун капитализациясын көбөйткөнү, жана бизнеске акчаны сунуштады да. Бул жерде биздин эң негизги айырмабыз ошо мамлекеттер менен караганда Европада, жана Россияда, жана Казакстанда болобу, аякта мамлекет кичине байыраак болуп туруп, бюджетте акчалары көбүрөөк болуп, анан ошо мамлекет жагынан, өкмөт жагынан көбүрөөк жардам берип атат да. Биз Кыргызстанда кичине башкача ситуациядабыз да, ошончоктон мындай өкмөт менен биз түз иштеп туруп, биз улуттук банк көбүрөөк акча экономиканын өндүрүшүнө багыттап жатабыз да. Бирок бул жерде мындай ар кандай экономисттер чыгып сүйлөп эметип атат да, улуттук банктын жана эл аралык резервтер бар, ошону алыш керек, экономиканы жандартыш керек. Бул жерде эми жакшы түшүнгөн экономисттер жакшы билет да. Акчаны канча көп печатать этип, канча экономикага эметсең, ошондо сомдун баркы кетет да. Ошондуктан муну аябай ойлонуп, аябай жакшы анализ жасап, санап туруп, ошол туура жолун таап туруп колдонуш керек да. Бүгүнкү күнү өзүңөр билгендей, бизде Кыргызстанда мындай пострадать этпеген сектор жок да. Практически баары эле страдать этти да. Бирок биз өткөн жумада изилдеп карасак, бүгүнкү күнү акырындан экономикабыз жандырылып баштады. Аны өзүңөр деле күбө болуп атасыңар. Базарларда элдер көп. Уже акырындан транспорт машинеде жүрүп атат. Акырындан баары өзүнүн эмесине келип баратат да. Бул жерде могу карантин убагында Улуттук банк жана поддержка фермеров деген программа боюнча акча бөлүп туруп, ушу пассивнойду өткөзүп кетпейлик деп акча бөлүнгөн да. Биз кредитный аукцион аркылуу фермерлерге жардам берип туруп, ошо пассивнойду бүтүргөнгө акча бөлүп бергенбиз да. Бул абдан жакшы экен. Азыр бир угарманды кабыл алып коелу, андан кийин сурообузду уланталы. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бишкектен Айнагүл. Мен мындай суроом бар да, мен эле эмес, бул ошол Кыргызстан боюнча эле элдердин баарынын ушундай бири-бирибизден сурайбыз, мындай ответ жок да, жакшынакай ответ жок. Анан могул банктар, Улуттук банк бардыгына ошол отсрочка бердик 3 айга деп аябай айтып атышат да. Анан кийин могул бизде госипотекадан дагы кредит алгам да мен. Ипотечное кредитование. Анан основной суммасын мен барганда 3 айга, могу 3 айда эч ким иштеген жок, билесиздер, жолдошум да иштеген жок. Анан ошол жерден отсрочка алайын деп банкка бардым. Банкка барсам деген основной суммасын деген эң акыркы жылга, там 30-жылга жеткизип коет экен, дагы процентин баары бир төлөтө берет экен. Эч кандай жеңилдик жок экен да. Жөн эле баягы отсрочка бердик деп эле баягы приказ чыгарып коюшкан болбосо, эч кандай проценти алынбайт экен. Ошондо 2 айга мен деген процентин төлөбөй койсом, 3-айда ошол процент менен кошо, основной суммасы менен кошо, ошондой бир канча бир 61 неке миң төлөп калат экен да. Ошол эле эмне үчүн ошо проценти ошондой эле основной сумма менен 33-жылга же канча жылга чейин жылдырып койгонго болгон жок. Эч кандай жардам жок экен да. Рахмат. Айнагүл, сурооңузга рахмат. Бул жерде жана сиз госипотечный программадан кредит алсаңар, өкмөттүн токтому чыккан, жана 3 айга созулсун деп. Бул жерде ар бир кардар ушу өзүнүн банкта алган жеринен жана өкмөттүн токтомуна ылайыктап, ушу банк менен келишим түзүш керек да. Бул жерде мындай бир маселе бар да. Сиз айтып атпайсызбы, жана карантин болгондо госслужащий болуп баарыбыз тең үйдө отурдук, эметтик депчи. Бирок бүгүнкү күнү карантинде отурган госслужащийлардын баары тең зарплатын алышты да. Ошондуктан мындай булак жок деген өкмөт ошо эки жагын карап туруп, ошон үчүн ошондой токтом чыгарган да. Алар бир жагынан жардам берелик, экинчи жагынан ушул кредиттер боюнча обязательстволор барга жардам берет деп зарплатанын баарын төлөп берип атышпайбы. Мындай индивидуальный түшүнүксүз эмелер болсо, бизде Улуттук банкта как раз отдел по защите прав потребителей деген атайын түзгөнбүз да. Ошол жака көп консультацияга биздин сайтыбызда телефондору бар, электронный адреси бар.
ошол жака кайрылгандардын баарын тең биздин адистерибиз изилдеп туруп, анан туура же туура эмес деген ошо өзүнүн көз карашын билдирет да. Бул официальный түрдө биз өзүбүздүн баракчабызда да, өзүбүздүн официалдын сайтыбызда баар жакта бар да. Сиз өзүңүз заявление жазып туруп эметсеңер, бир дагы бир жолу карап көрөлүк да. Бул жерде эми мен айтып кеткендей эки жагы бар да. Бир жагынан да бүгүнкү күнү бир да мамлекеттик кызматкер үйдө отуруп карантин убагында бирок зарплата алган жок деген бул андай жок да. Рахмат. Толкун Асамбекович, мына Улуттук банк ушул кризистик учурда баягы коронавируске каршы күрөшүү мезгилинде эсептик чен өлчөмүндөгү жана 5,4% деңгээлин сактап калганын айттыңыздар да. Бул маалыматтык жыйында белгиленди да. Бул эмненин негизинде болду? Анан деги эле ушул эсептик чен деген бул эмнени түшүндүрөт? Эсептик чен деген мындай эң мындай жалпак тил менен түшүндүрсө, бул Улуттук банктан акча алганда акчанын пайдасы да. Бул мисалы бизден кредитный аукцион өткөзүп атканда, коммерциялык банктар Улуттук банктан акча алганда, ушул эсептик чен ошол баа менен алат да. 5% деген эмнени билдирет? Улуттук банктар жана өткөн жумада биз айтып атпайбызбы? Кредитный аукцион өткөздүк. 800 миллион пополнение оборотного капитала деген багытка жиберилди депчи. Ушул коммерциялык банктар бизден 5%тан алып, анан кардарларга 10%тан ашпаган ченде бериш керек да. Ошондуктан бул биздин эң маанилүү жакта экен. Эсептүү чен түзмө-түз жана процентный ставкага өзүнүн таасирин тийгизет да. Эми мындан тышкары дагы бир жагдай, ушул эфирге даярданып жатып мен дагы бир нерсени байкадым да. Коммерциялык банктарда инспекциялык текшерүүлөрдүн баары ушул коронавируска байланыштуу баягы турукташканча токтолуптур да. Анан ушундай иш-чара баягы банктардын мыйзам ченемдик иштешине кандайдыр бир таасирин бериши мүмкүн беле? Мерде эми мен айтып кеткендей, мындай банктар деле жеке бизнес менен катары саналса болот да. Бул деген баары тең бүгүнкү күнү 3 эле банк мамлекеттики, Айыл банк менен РСК бул 100%тан мамлекеттики, бир банк Керемет банк бул 95% Улуттук банктыкы да. Калган банктар бул жеке менчик банктар да. Булар деле жана бизнес катары мындай пострадать этишти да. Бүгүнкү күнү кандай болуп атат? Могу реструктуризация берилгенде кредиттер жана пайыздар төлөнбөй атат да коммерческий банкка. Кээ бирлерде 3 айга жылды, кээ бирлерде 6 айга жылды, кээ бирлерде 1 жылга чейин мындай ар бир кардардын шартына карата өзгөртүүлөр келишимдерине жасалды да. Ошондуктан банктар бүгүнкү күнү жаңы кредит берүүгө ал жана элден алган акчаны кайра алып эле депозиттердин процентин төлөп эле анан жаңы кредитке багытталат да. Ошондуктан биз бүгүн Улуттук банк финансовый система стабилдүү түрүндө иштейт деген айта алабыз да. Бирок моундай кандай результат болор экен, биз июнь айын жакшылап карап туруп, июнь айынын жыйынтыгы менен биз уже кандай болот, эмне болот деген прогнозторду бере алабыз. Банктар деле мен жана айткандай банкротко учурашы мүмкүнбү булар? Жок, мындай эч кандай мындай причина жок да. Бүгүнкү күнү биз финансовый рыногубуз, финансовый мекемелерибиз бул кризиске аябай жакшы подготовлен болуп келдик да. Бул жана МВФтен акча алып атканда, МВФтин специалисттерди деле биздин финансовый системабызды анализ кылып туруп, ошондой жыйынтыкка келди депчи. Мурунку 208-2014-15 кризистер менен салыштырылганда биздин финансовый системабыз аябай подготовленный келип атат да. Жана долларизация депозитов, долларизация кредитов деген баары тең бул ошо акыркы 5 жылдын ичинде эң төмөн деңгээлге жеткен да. Ошондуктан финансовый системанын запасы бар да. Бирок азыр карантин убагында жаңы кредиттер берилген эмес да. Аякта кээ бир жакта ГРС, кээ бир жакта
юстиция кээ бир жакта ушу жана залог ала турган мекемелер, мамлекеттик мекемелер иштеген жок да. Ошондуктан жаңы кредиттер берилген эмес да. Ошондуктан мына жаңы эле 25 майдан баштап жаңыдан баары иштеп баштагандан кийин биз азыр ошону карап туруп, кандай болуп атат, эмне болуп атат, жаңы кредиттер берилип атабы, кайсы тармакка алып атат, жана пайыздар кандай болуп атат, эмне болуп атат деп жүндүн ичинде анализ жүргүзөбүз да. Рахмат. Дайыр угарман бар бизде байланышта. Айтыңыз сурооңузду. Мен азыркы банковский эме боюнча чалып аттым эле, ошо суроо берсем болобу? Айтыңыз. Алло. Угуп атабыз Бул сизди. Чолпонтодон чалып атабыз да, мен көп жылдан бери жыл сайын тиги кредит алам да. Анан мен жана мен бере турган суроону жана 3 айдык дегендечи уже жооп бербедиңизби? Азыр мен да мындай жооп берем. Көп жылдан бери ушуруки мурунку комиссионка деп 2%, 2-30% деп бүт банктардан алат. Азыр ал комиссионканы өзгөртүп, дополнительный процент выплачивается один раз при выдаче кредит деп 2-30-дан, бул финкадан да мен алам. Анан ушуну эле чече албай келатам. Мына биз процент алып атпайбызбы? Анан ал проценттен сырткары дополнительный кандай акылары бар алгангачы? Мен ушуну силердин Нацбанкадан чалгам. Анан жообун күтө албайм да. Ушул эмне үчүн дополнительный процент алат? Биз алып атабыз да 30% менен алып атабыз, 20% менен алып атабыз. Анан кийин андан сырткары дополнительный ушундай 2-30% жойбойсуңарбы? Ансыз эле элдин канын ичип атпайсыңарбы? Түшүнүктүү. Саламатсыздарбы, сурооңузга рахмат да. Бу жерде жана комиссионка деген мен туура түшүнсөм, бул жана сиз комиссияларды айтып атасыңар да, банктар алып аткан да. Бу жерде биздин Улуттук банктын позициясы аябай жөнөкөй да. Биз комиссиялардын баарын карап чыгып, ошого да чектөө киргизгенбиз да. Бирок бу жерде бир момент бар да. Мисалы көбүнчөсү коммерциялык банктар силер жана кредит алганда нак эмес акча менен эметсеңер алсаңар, эч кандай комиссия болбойт да. Бирок силер нак акча менен алып атканда бу жерде расходдор бар да. Бул акчаны Бишкектен Көлгөбү же Жалал Абадкабы же Ошкобу же Нарынга жетиш керек да. Ошо жана за наличные, за обналичивание деген комиссия ошол да. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү жана өзүбүздүн Улуттук банктын астындагы Элкарт системасы менен платежный Элкарт мобайл деген кошелектор бар. Нак эмес акча менен силер кредит алып туруп, нак эмес баар жакка төлөсөңөр, бу жерде эч кандай комиссия болбойт да. Бирок нак акчаны алганда ошол жерде мындай определенный расходдор бар да, ошону жабыш үчүн комиссия бар да. Дагы бир суроо бар да, Толкунбек Сагынбекович, мына мисалы үчүн ушул валюталык бир рынокто дейли да, кандайдыр финансылык бир тобокелчиликке дуушар болуп калбаш үчүн Улуттук банкта өзүнүн кандайдыр бир башкаруу дейбизби, бир инструменти барбы? Мисалы ачык бир мындай бир рыноктарда операцияларды мындай бир ойлонбой тобокелчиликке барып эле мындай бир жүргүзгөндөчү. Себеби муну банктын өзүнүн дагы термини бар. Мен аны азыр жакшы эме кыла албайтам, бирок ошол финансылык тобокелчиликтерге мындай туруштук бере турган өзүнчө бир инструментке мындай Улуттук банкта барбы? Бу жерде бир эле инструмент жок да. Негизгиси жана акча саясат жүргүзгөнгө Улуттук банктын 3 инструменти бар да. Жана биринчи инструменти жана үстөк пайыз, жана сүйлөшүп кетпедикпи. Бул же эсептик чен да. Үстөк пайыз же эсептик чен деген бул биринчи инструментибиз. Экинчи инструментибиз жана интервенция деп коебуз да. Валюта жетишпей баратканда же кескин түрдө валютанын эмеси баасы өсүп кеткенде же төмөндөп кеткенде биз интервенция жасайбыз да. Үчүнчү инструментибиз бул обязательно резервный требование деп коет да. Ушул банктар ар бир сом депозит алганда ошондон 10%га чейин Улуттук банкта кармап туруш керек да. Ушул негизгиси 3 инструмент бар да. Ушул 3 инструменттердин баарын бүгүнкү күнү Улуттук банк толук кандуу иштетип жүрөт да. Интервенция жасап атканда көбүрлөрү мындай өзүлөр байкап тургандай, мындай кескин түрдө валюта өсүп кеткенде баары эле обменный бюролор деле
коммерция банктар деле биздин улуттук банктын интервенциясын күтүп калышат да. Бирок улуттук банктын интервенциянын эң негизги мааниси бул кескин түрдө төмөндөп же өсүп кеткенде ошондо гана интервенция жасалат да. Бүгүнкү күнү улуттук банктын эл аралык резервдери 2,5 миллиард долларды түстү да. Бул өзүнчө андай интервенцияда көбүрөөк жасаганга шарт түзөт. Бирок мындан тышкары бу жерде жана психологикалык фактор да бар да. Көп кишилер ошо финансы менен аралашкандар улуттук банктын резервин канча көп болсо, ошончо биздин улуттук валютабыз туруктуу болотко шарт бар деп эсептелинет. Эми дагы бир суроо. Жогорку кеңеште сиз билесиз, алтын валюталык резервдерди пайдалануу боюнча бир маселе көтөрүлгөн да. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мисалы үчүн бул канчалык деңгээлде эффективдүү болмок? Бул натыйжа береби деги эле? Бу жерде биздин улуттук банктын официалдуу позициябыз, көз карашыбыз. Бул нерсени эми баары тең мыйзам жолунда чечилет да. Улуттук банк эң жогорку мыйзам жасаучу орган карата мындай нерселерди мыйзам жасаса, анда бул ишке ашырса болот. Бирок мен айтып кеткендей, канча көп биз сом оборотко киргизсек, ошондо бул биздин улуттук валютабыздын курсуна өзүнүн таасирин тийгизет да. Мындай чет мамлекеттерде, жана Сомалиде, жана башка Зимбабведе мындай негативдүү опыт бар да. Аякта мындай аябай көп акча печатать этип экономикага киргизебиз деп, мындай эч кимди бири-бирин укпай саясат жүргүзгөндө, аякта 1 миллиард деген купюралар бар да. Бизде бүгүнкү күнү эң чоң номиналыбыз 5000 сом болуп атпайбы? Аякта 1 миллиард деген номиналдуу бар. Бу жерде эми акча көп болсо, акчанын баркы да түшүп туруп, ана 5000, анда 50.000 болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай акча саясатын жүргүзгөндө баары тең анализделип, баары тең туура жолго салыныш керек да. Өзүбүздүн мындай Кыргызстандын экономикабыздын бүгүнкү күнү уникалдуу бир фактор бар да. Биз 70-80% потреблениясынан баары тең импорт жактан келет да. Бул эмнени билдирет? Бул биз көп продукциянын баарын долларга же еврога же башка валютага сатып алып келебиз да. Ошондуктан була канча көп сом болсо, бул түзмө-түз жана сомдун баасына таасирин тийгизет да. Ушул жерден бир суроо берип калайын. Мына эгерде март айын эске салсак, сомдун курсуна карата 83 сомго жетип калган айырма болду эле да. Акыркы күндөрү карасак, доллардын баягы сомго болгон курсу кичинеден түшүп атат да. Бул эмнеге байланыштуу болду? Бу жерде биз улуттук банкта макроэкономикалык факторлор деп же фундаменталдуу фактор деп айтабыз да. Ошо 85ке жеткенде мен 2 жолу брифинг жасап туруп, ошондо эле билдирме бергем да. Бүгүнкү күнү макроэкономикалык же фундаменталдуу факторлор өзгөргөн жок. Ушунчу 85ке чейин көтөрүлүү бул эми ожиданиядан болуп кетти да. Ошол күнү өзүңөр билгендей, нефттин баасы аябай түшүп, Россия рубльдун баасы да аябай төмөндөп кеткен да. Бул эми психологиялык факторду эсепке алсак, көп биздин жарандарыбыз ушу Россияда болуп аткан нерсе сөзсүз Кыргызстанда болот деген эмеге таасирин тийгизет деп, ошондо ойго кетип туруп, бир кишинин ою болсо, бул эч кандай мындай опасный эмес да. Бирок миңдеген кишилер ошол ойго кирсе, спрос көтөрүлөт да. Ошондуктан көп кишилер барып туруп, дагы мындан тышкары да 85тен да курсубуз төмөндөп кетет деп долларды сата баштады да. Ошондо мен брифинг жасап атканда эле айтып аткам, эч кандай мындай риск жок. Бул бүгүнкү күнү психологиялык фактор депчи. Резервдерибиз ошол күндө деле 2 миллиард 300 миллионго резервдерибиз бар болчу да. Интервенция жасап аттык да. Бирок биз караганда ушу биздин
валюта рыногыбыз мындай размери чет өлкөлөргө көлөмү салыштырсак биз кымындай элебиз да. Бирок бизде аябай көп оборот жүрөт да. Кытайдан товар алып келишет, Индиядан, Пакистандан, Турциядан, Россиядан, Казакстандан, бул баары тең доллар мененчи. Анан көп киши ошо соода жасаган кишилер баары доллар өйдө ылдый болгондо кичине переживать этип туруп, дагы өсүп кетет деп батыраак сатып алайын, карызымды берейин же тияка төлөйүн деп аракет кылышат да. Бирок мындай кескин түрдө шок болуп туруп өйдө же төмөндөп кетип атканда эч качан паниковать этпеш керек да. Бул макро же фундаменталдуу факторлор жок болсо өзүнүн рыночный реалдуу курсуна барабар келет да. Биз айткандай эле өзүңүз көрүп атасыңар 85ке жетип туруп бүгүнкү күнү 74кө чейин кайра келди да. Бул жерде эч качан мындай нервничать паниковать этпеш керек да. Рахмат, анда кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз. Дагы бир суроо. Эл аралык валюта фондунан мына азыр мындай бир каражат, акчалар каражат жардам алып аткан учурубуз бар. Мен азыр сизди кабыл алайын, андан кийин сурообузду уланталы. Эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Бүгүнкү күндө коронавируске каршы антикризистик программа иштелип чыккан. Европа мамлекеттери менен башка мамлекеттер менен биргелешип 500 миллион доллар керек экен. Ошо антикризистик программанын жардам аркасында миграциядан келген жаштардын көпчүлүгүнө кредит берилиш керек эле. Ушул нерсе ишке ашыруу үстүндө иш жүргүзүлүп атабы бүгүнкү күндө. Антикризистик программанын акыбалы бүгүн эмне болду? Алимов. Антикризистик чаралар боюнча кредиттер берилиш керек эле деген суроосун жолдоп атат. Бул жерде мен туура түшүнсөм, жана өкмөт өзүнүн антикриздин ичинде экинчи программа боюнча көп аябай көп каражаттарды түзмө-түз жана жеңилдетилген пайыздын менен элге берилет деген суроо болуп атат окшойт. Биз билгендей бүгүнкү күнү бул токтом уже даяр болоюн деп калды. Өкмөт кол коюп туруп, премьер-министр кол коюп туруп, өкмөт кабыл алса, бул өкмөт тарабынан иштер башталат да. Улуттук банк жагынан мен айтып кеткендей, биз уже 800 миллион 10% чейин акыркы кардалга берилгиси деген оборотный капиталга бердик. 260 миллион микрофинансовый компанияларга 14%тан ашпасын деген чен менен бердик. 1 миллиард сом жана гарантийный фондко уставной капиталына уже жибердик да. Мындан тышкары дагы бир нече кредитный аукциондор ушу келаткан жумаларда болот да. Рахмат. Эл аралык валюта боюнча дагы бир суроо берейин, анткени бизге дагы ушул боюнча жазып атат. Мына кандайдыр бир ушул эл аралык валюта фондунун алдында мындай улуттук банктын бир аткарууга милдеттери барбы, мисалы үчүн ошондой бир көрсөтмөлөрүн аткарууга? Бул жерде эң негизгиси жана эл аралык фонддун улуттук банктар боюнча жана улуттук банктын көз карандысыз деген бир требованиясы бар да. Жана сиз суроо берип кетпедиңизби? Жана резервтерди колдонуп 200 миллион же 300 миллионду резервтердин алып, бул эми эл аралык стандарттарда жана эл аралык валюта фондунун требованиясында карама каршы келет да. Бул жерде улуттук банктын эң негизгиси көз карандысыз, независимый болуш керек деген требованиясы бар да. Мындан тышкары улуттук банкка жыл сайын биз жогорку кеңештин депутаттары менен катышуусу менен биз тендер өткөзүп туруп жана эл аралык деңгээлде аудитордук компанияны шайлайбыз деген требованиясы бар да. Бул да МВФтин требованиясы. Мисалы көп суроолор пайда болот да. Практически каждый год ошо бир эле суроо: эмне үчүн мындай местный компаниябыз аудит жасалбайбы деп. Жана биз бул суроого жооп бергенде айтабыз да, бул жасаганы проблема эмес, жасайт да. Бирок эл аралык биздин партнерлорубуз, эл аралык валюта фонду жана америкалык же европалык банктар бул биздин компаниянын аудитордук отчетун албайт.
Ошондуктан ушул требования, ушу МВФтин требованиясы да бар да. Жыл сайын ушу независимый чоң 5 большая пятерка деген компаниялар бар, аудиторский. Ошолор аудит өткөзсүн деп, алар эл аралык стандартта аудит жүргүзөт да. Ошондо аудит жасагандан ошолордун отчеттору кабыл алынат да. Биз эми биздин улуттук банктын жетишкендигибиз акыркы 5 жылда ушу 3 чоң эл аралык компания биздин финансовый отчетубузду текшергенде аякта замечание болгондо жана письмо руководству деп коет да. Жетекчиликке кат жазышат да, момундай кемчиликтер болгон депчи. Биздики уже 5 жыл болду. 5 жыл ушу бир да ушундай кат жок бизде. Толкунбек Сагынбекович, мына пандемия шарты дейбизби, мындай кризистик учур биздин элди мындай бир финансылык жактан сабаттуу болууга, же кандайдыр бир сарамжалдуу жашоого, бир башка бир маданиятта мындай бир иш алып барууга балким мындай бир тарбиялаттыр дейм да. Мисалы, өткөн маалымат жыйынында сиз айттыңыз, ушул сырттан келген акчалар, которгон акчалардын саны кыскарды депчи. Бул эми биздин мигранттардын келген акчалар болчу. Анан алар сөзсүз түрдө сиз айткандай элдин жанакы керектөөсүнө, суроо талабына мындай бир таасирин бериши мүмкүн. Кандай дейсиз ушул жагдайда? Эмнелерди мындай бир кеңеш берет элеңиз ушундай жагдайда? Жерде эми мындай бул кризис деле көрсөттү да. Биздин эң негизгиси бул эми дүйнө жүзүндө деле элдин баарына мындай одинаковый да. Бирдей болду да. Бул эмнени көрсөттү да? Жана биз финансылык сабаттуулукту айтып атпайбызбы? Эмеч керек, караштырыш керексиң, акырындан үйдөн акча чогултуш керексиң, депчи. Бул эми ар кандай жана финансы боюнча жана лекторларда жана семинарларда баары тең өзүңдү биринчи коргош үчүн өзүңө акырындан резерв түшүш керексиң да. Мисалы, пенсияң болсо, ошо пенсиядан ар бир айда 100 сомдон калтырып койсоң, банкка депозитный счетко коюп туруп, бул өзүңө жана кичинекей биз жана улуттук банктын эл аралык резервдери деп атпайбызбы? Бул эми Кыргыз Республикабыздын мамлекеттин резерви. Ошондой эле түрдө ар бир жараныбыз өзүнө ушу акырындан финансовый подушка жасаш керек да. Мындан тышкары, жана биз сабаттуулук боюнча, финансылык сабаттуулук боюнча акыркы 3 жылда аябай көп иш жасап атабыз да. Кардардарды коргоо боюнча бөлүм түздүк. Түзмө-түз ушу кардарлар кайсы жерден туура эмес болуп калдыбы деп кеңеш сураса болот да. Туура эмес болсо биз чара көрүп эметип атабыз да. Мындан тышкары жана семинарларды, финансовый образование боюнча региондорго чыгып баарын түшүндүрүп берип атабыз да. Министерство образованияны иштеп, азыр программа түздүк. Ушу 9-класстан баштап 11-класска чейин ушундай сабак киргизилсин, жана финансылык сабаттуулук болчу, акча кандай келет, кандай колдонуш керек, жана семейный бюджет деп коет, жана финансовый подушка боюнча түшүндүрмө иштерди жүргүзгөнгө да. Бирок бу жерде канча деле түшүндүрбөсөң, бул ар бир жарандын өзүнүн укугу да. Туура. Канча акча коротом, канча сактайм деген, бу жерде эми биз жана финансылык сабаттуулугун деңгээлинде жогорулатпасак, бу жерде ар бир жаран өзү чечет да. Рахмат, дайыр угарманды кабыл алалы анда. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Абдижазар Каракөлөш атынан. Саламатсыз. Толкунбек Абдыгуловичти билебиз, өтө сабаттуу банкир, ишин аябай так билген адам да. Бирок мына жанагы айтып кетпедиби, пенсиялерди 100 сомдон калтырса пенсиясынан деп. Биз пенсионербиз, нормальный пенсия алабыз. Бирок калтырайын, депозитке калтырайын десең, процентный ставка аз да, 3%ке чейин араңда. Банктар болса 5%ден комиссия банкка берет. Эмне үчүн пенсионерден 5% ала турган болсо, депозитке калтыра турган болсо, мен деле пенсиянын жарымынан көбүн салмакмын. 600 миң адам бар пенсионер. Ар бири 2 миңден берсе, o 2 миллиард сом калат да сиздерде. 1 миллиард сом калат. Ошол жагын процент ставка жагын көбөйтсөңүздөр жакшы болмок. Рахмат.
Рахмат бизди укканыңызга. Кандай? Сизге чоң рахмат. Сиз жана 5% деп атасыңар. Бул эми бүгүнкү күнү биздин өкмөт менен Улуттук банктын саясатына карата жана долларга пайыздар депозиттерге аябай түштү да. 1%тен максималды түргөндө 3%га чейин. Бирок сом биздин улуттук валютабызга бүгүнкү күнү банктар 13%га чейин депозиттерди алып атат да. Финка банк жана башка чоң банктар 10%тан 13%га чейин жылдыкка сом менен депозит алып жатат да. Толкунбек Абдыгулович, Сагынбекович, дагы бир суроодо, мына азыр биз ушул санарип саясатында иш алып барып атабыз да. Бул санарип жагдайы бүт ушул 2020-жылы бардык жерлерде аягына ишке ашырыш керек деп кечээ күнү дагы бул боюнча дагы ушу жерлер менен жолугушуу учурунда белгиленди. Ушул жагдайда суроо, электрондук жанакындай капчыктардын саны өсүп атабы? Мындай эл бир ушул электрондук форматта иш алып барууга кандай өтүп атат ушул жагдайда? Эмнелерди белгилейсиз? Жерде азыр жаңы эле аксакалыбыз чалбады, пенсионер депчи. Биз ушу мамлекеттик саясаттын ичинде биз эң негизгиси мамлекеттин максатыбыз пенсия же пособие болобу, түзмө-түз биздин жарандарыбызга жеткизүү да. Ошондуктан жана биздин улуттук эл карточкабыз киргизилген. Ушу бүгүнкү күнү 1.300.000 биздин жарандарыбыз ушу эл карточка менен пайдаланат да. Бул Кыргызстанда 23 банктын ичинде ар бир банкта ошо эл карт бар да. Бирок ошо эл карттын ошо чыгарган банктын өзүнүн аты табылат да. Мына РСК банк болобу, РСК эл карт депчи, Айыл банк эл карт, Бакай банк эл карт, Оптима банк эл карт, Демир банк эл карт деп ошону чыгарышат да. Ар бир ошо карточкага биз жана ошо мамлекет деңгээлинде эл карт мобайл деген электронный приложениясын киргиздик да. Ошо эл карт мобайл менен бүгүнкү күнү уже өзүңүн телефонуңан любой телефонуңа акча которсо болот. Любой платежтуу государственный мамлекеттик кызмат болобу же жана штраф төлөгөнгө же салык төлөгөнгө же коммуналдык услугалар төлөгөнгө ошо шарттардын баары түзүлгөн да. Берден биздин бир эле кемчилигибиз бар да Улуттук банктын. Бирок биз азыр ушул кемчилик менен иштеп калдык да. Бул эми элге жеткиш керек да. Элди үйрөтүш керек. Кандай услугалар бар, кандай колдонуш керек, кандай жолдор бар деп биз бүгүнкү күнү улуттук телевидениянын келишим берип туруп уже рекламаларды берип баштадык да. Ушул элибизди ушул электрондук капчык менен колдонууга. Бирок берде мындай бар да, банктардын баары электрондук капчыктарды ача башташты. Бирок берде бир проблема болгондо жана идентификация маселечи. Ушу бүгүнкү күнү уюлдук операторлор да өзлөрүнүн электрондук капчыктарын ача баштады да. Бирок бизде мындай мыйзам аябай жакшы талап бар да, ар бир телефон идентификацияны өтүш керек депчи. Мисалы менин номерим болсо, номерди киргизгенде эле бул Абдыгулов Толкунбек Сагынбековичтики деген чыгыш керек да. Бүгүнкү күнү ушу тармакта иштер кичине солкундоп атат да. Бирок биз өткөн жылы мобилдик операторлор менен келишимге келип, жылдын аягына 1-октябрга чейин электрондук капчыктардын баары идентификацияны өтүш керек деген талапты койгонбуз да. Бул эми ар бир телефон өзүнүн ээсинин идентификацияны өткөндөн кийин жана финансовый мошенничество азыраак болот да. Мисалы сиздин телефонуңуз сизге бекитилсе, менин телефонум мага бекитилсе, өзүбүздүн ичиндеги операциялар булдар прозрачный болот да. Мен сизге акча которсом, мен билем сиздин номериңизге кетти депчи. Мында бирдемке менин акчамды урдуп алса, сразу эле тапканга жолдорду түзөт да. Ушул жылда демек бул иштер параллелдүү жүрүш керек экен да. Бул иштер
параллелдүү ишке ашып атат да. Эми эфирдин аягында дайыр суроо бергенге үлгүрөйүн. Мына азыр эпидемиологиялык абал дагы деле бар, ковид менен күрөшүү уланып атат. Анан ушундай жагдайда мына өзүңүз билесиз, баягы Улуттук банктын кызматкерлеринен дагы ковид чыгып, ошо 40 адам өзү карантинге алынганда, анан сиздерде мындай башында барбы ушундай бир коопсуздук боюнча бир түктүү чечим кабыл алынган? Анткени азыр башка банктарда иштеп жатышат, эл да барып атат дегендей. Жерде сурооңузга рахмат. Бизде Улуттук банктын жааматында бир киши ушу ковид менен диагностикалып, больницага жатып, бүгүнкү күнү уже лечениясы аягына жетип, жакынкы күнү уже больницадан чыгат да. Муну айтыш керек. Бизде ошо бир киши ооруп калганда, биз аябай ойлоноштурдук да. Муну айталыкпы элге, айтпайлыкпы депчи. Бирок мен өзүм жетекчи карата ойлодум да, мындай нерселерди жашырууга мындай эч кажети жок да. Буларды түзмө-түз айтыш керек. Ушундай болду депчи. Ошол случай болгондон кийин бир Минздрав менен анан санэпидемстанс менен алгоритм менен иштеп, түзмө-түз 40 киши ушу ооруган киши менен түз контактта болуптур да. Ошол 40 кишини сразу эле 2 жумага жибердик карантинге. Алгоритм боюнча ошо департамент санэпидемстанция деген ушу карантиндин бизден Улуттук банктын тизмесин алып туруп, ар бир жаранга барып туруп, үйүнөн анализ алып туруп, баарын тастыктап кетти да. Ошо бир кишиден тышкары башка бир да случай жок да. Бирок Улуттук банк жана өкмөт берген, Минздрав берген критерийлер боюнча башынан бери жакшы эле иштеп келатабыз да. Санитайзерлер баары бар. Банктын ичинде маска кийүү требования бар да. Катуу требования. Бирок проблема бир эле да. Бул эми ар бир жаран ушуну следовать этемби, следовать этпеймби деген өзүнөн зависит этет да. Рахмат. Туура чындыгында ар бир нерсени ушул дистанттык аралыкты сактоо, ар бир ушул коюлган талаптарды так аткаруу чын эле жарандардын өздөрүнүн жоопкерчилигинде. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан актуалдуу маек болду. Биз бүгүн пандемия шартында Улуттук банктын саясаты эмнеге багытталды деген темада сөз кылдык. Биздин актуалдуу маектин мейманы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Абдугулов Толкунбек Сагынбекович болду. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Биздин чакыруубуз менен келип бергениңизге чоң рахмат. Берүүнү таалайгүл Сыдыкбеков алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.